Алай районундағы Гүлча айылындағы номер 2 Дөөлөт мектепке чейинки билим берүү уюмунда учурда 150 бала тарбияланат. 8 тарбиячы, 13 техникалык кызматкерлер алар менен иштешет. 8 тарбиячынын ичинен 4 жогорку билимдүү, 3 атайын орто, 1 бүтпөгөн жогорку билимдүүлөр. Бакчабыздын проблемасы оюн аркылуу балдардын акыл эсин өстүрүү. Девизибиз оюн жана оюн. Gün baldarı çemin
Сөз байлығын, ой жүгіртісін өстіру мақсатында жұмоқтордың қаармандарын рөлдөштөрү аткаруучу эрчилик үчүн Куурчак театры, манжалар менен аткаруучу театрлар, ошондой эле стол үстүндө өтүлүүчү театрлар жөнгө салынган. Кийизден балдардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайык китептер жасалып, баланын ар тараптан өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Айрыкча математика, моторика боюнча жасалган кийизден жасалган китептер балдардын эң сүймөнчүктүү китептери болуп саналат. Эжеке, айтыңызчы. Мерим деген эмне? Мерим дүкүн, мерим төккөн жериме. Мерим дүкүн, мерим төккөн жериме. Жакшы көрөм күндөрдөрүм, күндүн жайнап күлгөнү. Мерим төгүп бакчамдагы гүлдөрүмдү өпкөнү. Мерим төгүп бакчамдагы гүлдөрүмдү өпкөнү. Эжеке, айтыңызчы. Мерим деген эмне? Мерим эркелетип сен өстүргөн ата-энең. Мерим эркелетип сен өстүргөн ата-энең. Жакшы көрөм күндөрдөрүм, энем жайнап күлгөнү. Туура ой деп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнү. Туура ой деп эркелетип көздөрүмдөн өпкөнү. Эжеке, дагы айтыңызчы. Мерим деген дагы эмне? Мерим сенин атың, меримди кыз кичине. Мерим сенин атың, меримди кыз кичине. Жакшы көрөм. Ата-энелердин катышуусунда ачык эшик күндөрү, атам, апам жана мен аттуу спорттук мелдештер 8 мартка карата апам менин айым күнүм деген темада оюн зоок. Эркек балдардын аталары менен биргеликте биз ашканада аттуу конкурстар өткөрүлдү. Тарбия үйдөн, талант такшалуусу балдар бакчасынан башталат. Наристелердин жөндөмдүүлүктөрүн байкоодо, аны жөнгө салууда, активдүү борборлордо иштөө натыйжалуу экендигин турмуш тастыктап келет. Ийненин көзүнөн да күндүн нуру өтөт дегендей, борборлоштурулган 4 багыт педагогикалык, методикалык, инновациялык ыкмаларды жаратып, дөөлөттүн түндүгүн көтөрүп турат. Алар төмөндөгү багыттарда жүргүзүлөт.
сабаттуулукка үйрөтүү борбору, бала бакчадан мектепке чейинки наристелерди сөзөстүрүүгө, логикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө багытталат. Ырларды ооз-эки жаттоо, тарткан сүрөттөрүнүн негизинде сүйлөө, оюн баланын негизги ишмердүүлүгүнө айлануу менен эркин баян куруу, аңгеме түзүү жөндөмдүүлүктөрү калыптанат. Искусство жана чыгармачылык борбору. Балдарды көркөм өнөр булактарына байырлатып, эстетикалык табитин арттырып, жөндөм, шык таланттарын түптөөгө негизделет. Сүрөт тартуу, боёо, аппликация, пластилин менен иштөө ыкмалары өнүгөт. Илимий изилдөө борбору. Балалык программасын турмушка ашырууда илимий изилдөө борборунда иштөө тапкычтыкка, субъективдүүлүктөн объективдүүлүк аң сезимин өстүрүүгө, көз карашты реалдуу чындыкка калыптоого көнүктүрөт. Математика жана инженердик борбору. Менталдык арифметикага негизделген элементардык математикалык эсептөөлөр, геометрикалык фигуралар, инновациялык оюнчуктар, конструкциялар балдар дүйнөсүндө жашап, күндөлүк турмушуна айланып турганы үй бүлө менен бакчанын байланышынын чыңдаганын кабарлайт. Мындан тышкары, Манастануу кружогу биздин бакчада иштейт. Бабаларыбыздын баскан жолунун, жашоо образынын энциклопедиясы, мамлекеттик идеологиянын тамыры, улуттук асыл баалуулуктардын уйткусу болгон Манас эпосу Дөөлөт балдар бакчасында жандуу жашап, руханий азык тартуулап турат. Өзгөчө Манастануу залыбыз бөтөнчө